Саламатсыңар достор. Сіздер менен кайрадан экран аркылуу көрүшкөнүмө кубанычтамын. Бүгүн 25 май. Өлкөбүздө бардык аймактарында акыркы коңгуроо салтанаты болуп өттү. Өзгөчө мектеп босогосун жаңыдан аттаган досторубуз 2 класска көчүү болуп турат. Ал эми силер достор 9 ай бою жакшы жыйынтыктарга жетише алдыңар деп ойлойм. Алдыда эс алуу күндөрү күтүп турат. Жайкы эс алуу 3 айга созулат. Силер ошол 3 ай ичинде чоң ата, чоң энеңердин, үй бүлөңөрдүн, жакындарыңардын, досторуңардын жанында көңүлдүү өткөрөсүңөр деп ойлойм. Ал эми бизге мындай мүмкүнчүлүктү СССРдин эмгек сиңирген мугалими Федор Федорович Бурховецкий түзгөн экен. Достор, келгиле, мен силерге ошол мугалим жөнүндө айтып берейин. Күндүн аптаптуу мезгили жай мезгили. Бул убакыт балдарды окуудан тыныгуу алып, убактысын үй бүлөсү менен өткөрүүгө чоң мүмкүнчүлүк. Анан дагы билим алуунун, өсүүнүн жаңы этаптарын баштоого шарт түзөт. Азия мамлекеттеринде жайкы тыныгуу официалдуу түрдө биринчи жолу Советтер Союзу мезгилинде пайда болгон. Биринчи жана акыркы коңгуроо, билим күнү сыяктуу майрамдардын автору СССРдин эмгек сиңирген мугалими Федор Федорович Бурховецкий болгон. Ал жөнөкөй карапайымдардын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген, анын бир агасы жана 4 карындашы болгон. Краснодар шаарында балдар мектебинин директору болуп 1943-жылы 28 жашында дайындалган. Бурховецкий билим берүү менен кошо аларды эмгекчилдикке, жаратылышка, адамдарга жакшы мамиле кылууга үйрөткөнү аракет кылган. Анткени согуш мезгилинде абал абдан катаал болчу. Кышында окуу бөлүмдөрү суук болуп, тамак аш жоктугуна, жылуу кийимсиз, кагаз ручкалардын жетишсиздигине туруштук берүүгө аргасыз болушкан. Бирок ошого карабастан ар бир балага өзгөчө көңүл буруп, айрым учурларда мектепке көңүлдүү иш-чараларды өткөрүп турушкан. Биринчи жолу мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн бири СССРдин баатыры деген наамды алгандыгына кубанышып, 23 январь күнү жалпы майрамдашкан. Бул майрам балдарга жакшы таасир тийгизгендигин байкаган Бурховецкий ар бир жакшы иштер менен коштолгон күндөрдү майрамдык эс алуу деп жарыялаган. Мисалы, биринчи коңгуроо Алипе майрамы, китеп күнү акыркы коңгуроо. Жумушта, мектепте жана жогорку окуу жайлардагы майрам мезгилиндеги тыныгууларды биринчи Рим жашоочулары ойлоп тапкан. Майрам латын тилинен кичинекей ит деп которулат. Римдиктер ар тараптуу адам болгондуктан жылдыздардан жардам сурап, түнкү чырактарга көз чаптырып, жашоосун кадимкидей багытташкан. Ал эми римдиктер кичинекей ит деп баарына белгилүү Сириус жылдызын аташкан. Бул жылдыз күндүн абдан жылуу мезгилинде жаркырап тургандыктан бул убакытты эс алуу деп кабыл алышкан. 17-кылымдын улуу педагогу жана гуманисти Ян Амос Коменский биринчи жолу мектепти ойлоп тапкан. Биринчи жолу балдарды жашына карап бөлүп, класстарга жайгаштырып, билим берүү тартиптерин баалоо жана мектеп тартиптерин түзгөн. Ал эми мектептеги жайкы эс алууга тароонун башталышы биринчи жолу Европа тараптагы чума жугуштоорунун таралуусун алдын алуу максатта пайда болгон. Достор, көрсө, мектептеги айрым майрамдарды жана жайкы эс алуу, акыркы коңгуроо жана биринчи коңгуроо сыяктуу салтанаттарды Федор Федорович Бурховецкий бизге түзүп берген экен. Ал эми эс алуу учурунда баарыбыз өзүбүз жактырган нерсе менен алек болобуз. Бирок достор, ошол аралыкта китеп окуганды унутпайлы. Анткени биз эс алганда денебиз эле эмес, биздин мээбиз дагы эс алат. Ал эми эс алуулардын бир түрүнө бул китеп окуп туруу дагы кирет. Ал эми достор, силер билгенсиңерби? Ар бир мамлекеттин өзүнүн эс алуу убактысы болот экен. Мисалга, Япония мамлекетинде ар мезгилде 1-ден 3 жумага чейин эс алуу күндөрү болуп турат экен. А Борбор Азияда баарыбыз жайында 3 ай эс алууга чыгабыз. Бирок ошол 3 ай эс алуу күндөрү айрым окуучулар окушат экен. Таң калыштуу экен достор. Мисалга, Корея мамлекетинде жайкы эс алуу башталганы менен атайын окуу курстары ачылат экен. Балдар аларга барып,
өздөрүнүн билимдерин толукташат экен. Достор, силерге кызык болуп жатабы? Дагы кайсыл мамлекеттер жайкы эс алуу күндөрү окушат экен? Келгиле, мен силерге алар жөнүндө айтып берейин. Жайкы эс алууда баарыбыз окууну токтотуп, айылга чоң ата, чоң энелерибизге жайкы лагерге барып, үй бүлөбүз менен эс алууну элестетебиз. Туура, чынында жайкы эс алуу ошол үчүн берилген да. Бирок айрымдарга бул убакыт билимиңди толуктоого жана алдыдагы экзамендерге даярданууга кеңири убакыт бөлүү болуп эсептелинет. Анткени атайын жай мезгилине карата ачылган окуу курстар бар. Мындай курстар негизи эле бардык мамлекетте бар. Бирок Корея, Япония, Кытай мамлекеттеринде популярдуу. Алгач Кытай мамлекетинен баштайлы. Кытайдагы билим берүүнү биринчи кезекте министрликке баш ийген коомдук билим берүү тутуму башкарат. Бардык жарандар өкмөт тарабынан каржыланган 9 жылдык милдеттүү билим алышы керек. Милдеттүү билим берүү 6 жылдык 6 жаштан баштап башталгыч мектеп, андан кийин 3 жылдык орто мектеп жана 3 жылдык жогорку мектепте окушат. 2020 жылы билим берүү министрлиги милдеттүү билим алууга барган студенттардын саны 156 миллионго жеткенин билдирген. Кытайда онлайн билим алууга да мүмкүн. Мындай колдоо алыскы жана келип кетүүгө мүмкүнчүлүгү жок балдарга каралган. Кытай элинде жалпысынан 20 миңдей ашык иероглифтер бар. Ал эми ар бир жашоочусу 8 миңден кем эмесин билүүсү милдеттүү. Жумуш орундарында конкуренция чоң болгондугуна байланыштуу балдар мектепке жаңы кирген күндөн тарта экзамендерге даярдана баштайт. Ошондуктан кошумча курстарга баруу жайкы билим берүү лагерлери аябагандай көп. Бүгүнкү күндө Японияда 6-3-3-4 билим берүү системасы иштейт. Мында 6 жыл башталгыч мектепте, 3 жыл орто, дагы 3 жыл жогорку жана 4 жыл университетте. Бакалавриат мектебинин алгачкы 9 жылы милдеттүү. Андан кийин студент орто мектепке, колледжге же техникумга барууну өзү чечет. Окуу 6 жаштан башталат, ушул жашка чейин 3 жаштан баштап балдар бала бакчага барышат. Япония мектептеринде балдар сөзсүз түрдө форма кийип, баруусу милдеттүү түрдө. Сабактар саат 8-9 башталып, башталгыч класстар түшкү убактарда кетишсе, орто жана жогорку класстар кечки саат 6-7 кетишет. Башталгыч класстарга биринчи 4 жылда адамдар менен мамиле кылууну, тазалыкка үйрөтүшөт. Япония мамлекетинин калкы аябагандай эле эмгекчил келишет. Аларды ар бир жарандык жумушу болсо абзел. Ошого байланыштуу ишке орношууда да бир нече кыйынчылыктар бар. Ошого байланыштуу Япония эли тынбай билим алуу менен алек болушат. Түштүк Кореяда жакшы билим алуу ар бир Корея адамы үчүн өтө маанилүү. Ошондуктан жакшы мекемеге ишке кирүү үчүн татаал экзамендерди тапшырышат. Кореянын мамлекеттик административдик органдары баланын жаш кезинен баштап орто мектептин акыркы жылына чейин бүт билим берүү процессин так куруп көзөмөлдөп турушат. Ошондуктан бул мамлекетте кошумча курстар популярдуулукка ээ. Ар бир жогорку окуу жайды аяктап университетке тапшырып жаткан окуучу сөзсүз түрдө жылына бир жолу боло турган экзаменден өтүшү керек. Түштүк Корея башталгыч мектептерден баштап жогорку окуу жайларына чейин бардык билим берүү мекемелеринде жогорку ылдамдыктагы интернетти камсыз кылган биринчи өлкө болуп саналат. Окуу жылы 2 семестрга бөлүнөт. Биринчиси март айында башталып, июлдун ортосунда, экинчиси августтун аягында башталып, февралдын ортосунда аяктайт. Жайкы каникулдарда июль айынын аягында августтун аягына чейин, ал эми кышкы каникулдар декабрдын аягынан февралдын башына чейин дем алыш күндөрү болот. Кореяда деле Япония, Кытай мамлекеттеринде эле башталгыч, орто, жогорку жана университет болуп бөлүнөт. Достор, бул мамлекеттерде билимге болгон талап аябай күчтүү экен. Алар жайындасы дагы атайын курстарга барып окушат экен. Балким ошон үчүн алардын билим деңгээли дүйнө жүзү боюнча алдыңкы орундарды ээлейт. Бирок кантсе дагы бизди алдыда жайкы эс алуулар күтүп жатпайбы? Көңүлдү чөктүрбөйбүз? Кез-кези менен китеп окуп туралы. Ал эми жайкы эс алууну кантип көңүлдүү, пайдалуу жана кызыктуу өткөрөлү десеңер, мен силерге кийинки түрмөктөн айтып берем. Силер жакын келип олтургула. Балким силерге жагып калар. Жайкы эс алуу мезгили ачык спорт жана акыл оюндары үчүн эң сонун убакыт. Ата-энелерде качса абдан жакшы болот. Абадагы оюндар баланын ден соолугун чыңдоого, өбөлгө түзөт, иммунитетти жакшыртат, ийкемдүүлүктү, шамдагайлыкты, чыдамкайлыкты жана реакцияны өндүрөт. Активдүү эс алууну камсыз кылуу үчүн сөзсүз велосипед, топ, секирүүчү аркан,
гимнастикалык обруч, стол тенниси жана бадминтон топтору болушу сунушталат. Тол аймактарда жашаган чоң ата чоң энелерибизге эс алууга барган абдан жакшы. Анткени шаарда кызуучу жашоодон жана телефон оюндарынан алыстап, жаратылыш менен убакыт өткөрүү бизге пайдалуу. Таза абада досторубуз менен ар түрлүү оюндарды ойносо болот. Мисалы, досторуң менен улашмай, жашынмак, топ атышып жана ар кандай гүл чөптөрдү топтоо. Эгерде көлдүн жээгинде өткөрөм десеңиз, сөзсүз түрдө күндөн коргонуучу баш кийимдерди алып алыңыз. Сууга чоңдордун көзөмөлү менен гана түшүү керек. Жээкти кумдардан үй куруп, топ атышып, ракушкаларды топтоо кызыктуу. Эгерде эч жакка барбай үйдө олтурууну кааласаңыз, телефон жана гаджеттерге аз убакыт бөлүңүз. Ата-энебиз менен убакыт өткөрүү өзүбүзгө пайдалуу. Үй бүлөңүз менен тоолорго же кайсы бир аймактарга саякатка барып келиңиз. Же болбосо бакчада пикник уюштуруп, от жагып асмандагы жылдыздарга суктануу дагы жакшы ой. Күндө жарым же 1 саат китеп окуп туруңуз. Анткени бул да эс алуунун түрүнө кирет. Достор, мен эми билем, жайкы салууну кантип өткөрүштү. Мен айылга чоң ата, чоң энемдикине барам. Алар мага кызыктуу окуяларын айтып берет. Алардын окуялары менен тарбия алсак болот. Мен аларга жардам берем. Жана убактымды айлананы карап суктануу менен өткөрөм. Анткени айылдын абасы таза, айлана аябагандай коз жана жыйырт. Достор, мен силерге тест түзүп койдум. Келгиле, чогуу алдагы тестке жооп берелик. Даярсыңарбы? Анда 1, 2, 3. Достор, силер бардык суроого туура жооп бердиңер. Азаматсыңар. Биз силер менен күндө бир маал ушундай суроолорго жооп издеп турсак, бул биздин аң сезимибизге пайдасы аябагандай чоң. Ал эми адам баласы күндө бирден жаңы нерсе билип туруш керек экен. Бул биздин келечектеги жаңы ачылыштарга кадамыбыз экен. Ал эми биз силер менен мээбизди машыктырып алдык. Келгиле, денебизди дагы машыктырып алалы. Буга биздин бийчи кыздарыбыз жардам берет. Анда эмесе тургула, алар менен чогуу кыймылдап, бийлеп келели.
Мынакей достор, биздин убакыт соңуна жетип калды. Силер бүгүн жаңы нерселерди билип, билимиңерге билим кошуп алдыңар деп ойлойм. Ал эми алдыдагы жайкы салуу күндөрү силерге эсте каларлык сонун жакшы мүнөттөрдү тартууласын. Анда кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө.